Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Көңүл буруңуздар. Бүгүн сиздерге Кара Суу шаарындагы Батыш көчөсүндө жайгашкан дал ушул сатыла турган үйдү обзор кылып көрсөтүп беребиз. Дарегине үйдүн планировкасына, ремонтуна, жайгашкан жерине жакшылап көңүл буруңуздар. Бул Кара Суу шаарындагы дал ушул Батыш көчөсүндө жайгашкан асфальт көчө экен. Алаудин Мансур устаздын мечитине жакын жерде көчөнүн баш жагында жайгашкан. Темир жолдун ылдый тарабы болуп калат. Мен азыр дарегин сиздерге жакшылап түшүндүрүп көрсөтүп берейин. Сиздер ушул чыгарылышты аягына чейин көрүңүздөр. Үйдүн сатыла турган баасы туугандар $120,000 кеми бар. Албетте, ал айтылган баадан бир аз түшүп, кемитип бермекчи. Мына көрүп турасыздар, темир жолдун жогору жагында, госрегистрдин бер жагында Алаудин Мансур устаздын мечити. Ошол мечиттен бул жака темир жолдон өтүп эле кайра солго бери буруласыздар, нары граница тарапка эмес. Бери бурулуп эле биринчи көчө, андан кийин экинчи көчөгө дал ушул жерден оң тарапка буруласыздар. Таза суу, свет, интернет, газ бар көчө экен. Анда баштай берели. Чекеден көрсөтөйлү сиздерге. Эми бул жерде туугандар мына мечит. Мечиттин нар жагында госрегистр бар. Жакын жерлерде бала бакча, мектептер бар. Баня бар экен. Дүкөн маркеттер бар экен, касапканалар бар экен, жана башка дегендей. Анда кирели дагы бир катар көрсөтүп берели, алыстабай туруп туруңуздар. Колдон келишинче көрсөтүп беребиз. Бул үй шашылыш сатылат туугандар. Документтери баары так экен. 4,7 сотық жер аянтында жайгашыптыр. Мына сырт тарабында көрүп турасыздар, атайын навес, арка жасаган кооздоп. Бул жагына болсо бакча жасаган, айланасын тоскон, ылдый жагындагы дарбазаны ачып, үйдүн астындагы гаражга унаа киргизсе болот экен. Бул үй өзү туугандар бир индийский проектеби, Кытай проектисиби, Индонезия проектисиби билбейм. Айтор бир өзгөчө проектте курулуптур. Азыр киргенде көрүп байкайсыздар. 2 кабаттуу, тагыраагы полторашка десек болот. Ичкериде 3-чү кабаты дагы бар экен. Чатырлары, өстүрмөлөрү бүт бары жабылыптыр. Чекеден кирип көрсөтө берели. Бисмиллахиррахманиррахим деп үйдүн короосуна кирели. Бул жер мына чоң дарбаза коюлган, жашыл түстө. Сол тарабында калиткасы бар. Дарбазаны ачып эле ичкери кире турган болсок, мына үйдүн алды унаа коюучу жайы. Төрдө навеси сарай кура турган жайы бар. Охо, мына үйдүн проектисин карагыла. Мына үйдүн проектисин караңыздар. Индия проектисиби, Индонезия проектисиби, Кытай проектисиби. Айтор өзгөчө бир башкача проект экен. Мына 2 тепкич менен жогорку кабатка көтөрүлүп чыгат экен. Жогорку кабатта дагы катар-катар бөлмөлөр жайгашыптыр. Ал эми астыңкы кабатта дагы ушу катар-катар бөлмөлөр, дааратканалар бардыгы жайгашкан. Ал эми мына жерден киргенде тепкич бар экен. 3-чү кабатка чыкканда ал жакта дагы бир чоң бөлмө, анан балкону бар экен туугандар. Үйдүн алды бийик болуп жабылган. Терезелер нарак-берактарына бүт бары коюлуп, жарыктандыруулары дагы коюлган туугандар. Үйдүн дубалы аябай бийик. Мына жер, мына 3 тепкич ылдыйга түшкөндө, ылдый жагы дагы мына площадка. 2-3 жылдан бери бул үйдө эч ким жашабай, бош эле турат экен. Азыр эми ушуну сиздерге чекеден көрсөтүп берели. 2-чи кабаттан баштайбыз. Бир жак чекеден көрсөтөбүз туугандар. Мына бул 2-чи кабатка чыкканда бүт бардык лестницасы, лестницанын балясыналары, перилалары бүт бары нержавейкадан сонун жасалыптыр. Эшиктери жыгач, терезелери дагы жыгач эшик терезелерден экен. Кана, ушул тепкич менен көтөрүлүп чыга берели. Бисмиллахиррахманиррахим. $120,000 шашылыш сатууга коюлду мына. Бүт бары нержавейкадан жасалыптыр. Бул бийиктикке көтөрүлүп чыкканда үйдүн алдындагы аянттагы бийиктиктен аябай жакшы көрүнөт экен. Дарбазаны ачып, ичкери ушул жерге чейин 3 унааны бири-бирине улап, жанаштырып, батырып койсо болот экен. Биринчи мына ушул сол тараптагы залдан, конок бөлмөсүнөн баштайбыз. Бул чоң бөлмө туугандар. Туурасы 4,5 метр, узундугу 8-9 метр чыгат экен туугандар. Караңыздар. 4,5-га 9 чоң бөлмө. Полдон потолокко чейинки бийиктиги да аябай бийик. Потолок бүт гипсокартон менен жасалган, вентилятор коюлган мына ортого. Бул жерде мисалы мынаны күлчайт этип туруп эле муну басса, вентилятор иштеп баштайт экен туугандар. Мына караңыздар. Лента лампалары, софиттери, люстралары бардыгы илиниптир, коюлуптур.
Аябай жакшы экен. Мында 2 терезеси бар. Терезеси дарчасы дагы пластик, дуалдары боелгон. Бул жагында дагы 2 терезеси бар. Отопление киргизилген, батареялары бардыгы коюлган. Полу болсо ламинат тугандар. Бул залы, конок бөлмөсү, аябай чоң бөлмө тугандар. Көрдүңүздөр? Эми бул үйдү сатып алып жашаса да болот, бала бакча кылып атса да болот, медициналык борбор кылып атса да болот, же болбосо бул үйдү чайхана кылып иштетсе да болот экен. Чайхана кылса өтө сонун болчу да экен да, кабина кылып. Кийинки бөлмөгө баш багабыз. Бул жакта дагы 2 бөлмө катар жайгашып тургандар. Кирме чыкма экен. Булар спальнилар. Биринчиси ушул, узун туурасы 4кө 3,5. Төрүндөгү эшиктен бул жакка кире турган болсок, бул жакта дагы бир бөлмөсү бар. Шкафтары коюлуптур. Төрүндө дуалдын ичинде шкаф бар экен, полу ламинат, төрүндө болсо душевой бар экен. Мына. Бул жакка да бүт суулар киргизилген, системалары тартылган. Форточкасы ушу көчө жагында жайгашыптыр. Бул дагы бир бөлмө. Патологу жүрөкчө болуп жасалыптыр. Бул өзү спальня окшойт эле менимче. Бул бөлмө ушул эшиктен киргенде ичиндеги душевой менен спальня болуп калат экен. Эми кийинки бөлмөсүнө баш багабыз. Кийинки бөлмөсү бул ортодо жайгашкан туугандар. Биякта дагы бир чакан бөлмө бар. Муну балдар бөлмөсү кылып иштетсе болот, же болбосо кладовка, гардеробный кылып иштетсе дагы болот. Бул ортодо турган дагы бир бөлмө. Эшиктери дагы мына под заказ жасалган аябай чоң стандарт эмес эшиктер. Бул тепкич менен жогору 2-нчи кабатка чыгабыз. Биротоло чыгып чекеден көрсөтүп бере берейин. 2-нчи кабатка көтөрүлүп чыга турган болсок, 3-нчү кабат дегеним. 3-нчү кабатка көтөрүлүп чыга турган болсок, бул жакта дагы бир мансард бөлмөсү бар. Көрдүңүздөр? Муну дагы спальня кылып, конок бөлмөсү кылып иштете берсеңиздер болот. Мына эшикти ачып чыкканда эле узунунан кеткен балкон. Биякта бир эшик терезеси менен 1, 2, 3 терезе коюлган, бул жактарында болсо форточкалар бар. Патолог канчамча жерлерин жасаш керек, бүтөш керек. Бул жактын ремонтторун толук жасаш керек экен. Периласы мына балясинасы менен бул темирден жасалыптыр, полу болсо жыгач экен. Бирок каркасы бүт темир. Кайра ылдый түшөбүз. Жогорку 3-нчү кабатыны көрсөтүп, 2-нчи кабатка түштүк. Бул жакта 2 бөлмө катар жайгашкан туугандар. Үчөө даже наркы менен, ортодо болсо бир бөлмө, бул холл болуп калат туугандар. Көрүп турасыздар. Гүлдүү обой менен жасалган, полу ламинат, патологу гипса картон, отопление киргизилген. Төрүндө дагы бир бөлмөсү бар, ал балдар бөлмөсү, спальня болуп калат. Бул жакта мына көрүп турасыздар, чакан. Арт тарабында бир форточкасы бар экен, гүлдүү обой менен жасалган, отопление киргизилген. Патолог армстронгтордон жасалган, полуна болсо ламинат төшөлгөн. Узун туурасы 3кө 4, 12 чарчы метр чыгат. Кийинки бөлмөгө кирели. Мына эшиктен бул холлго кирип эле оң жакка кире турган болсок, биякта бир спальня жайгашкан. Бул ата-энелердин уктоочу бөлмөсү, же болбосо келин менен баланын бөлмөсү болуп калат. Төрүндө атайын шкафы менен. Терезеси ушу коридор жакта жайгашкан. Патология гипсокартон кызыл түстө жасалыптыр. Дуалы гүлдүү обой. Төрүндө болсо мына аристондору менен атайын ажаткана, душевой бөлмөлөрү бар экен. Жакшы. Эми кайра сыртка чыгабыз азыр. Астыңкы бөлмөлөрүнү көрсөтүп беребиз. Сиздер дагы да болсо алыстабай туруп туруңуздар. Мына бул жакка чейин аябай балкончосу жакшы экен да, кенен туугандар, кенен. Эми ылдыйга түшөбүз. Наркы тепкич менен чыктык эле, бул тепкич менен ылдый түшөбүз. Тепкичтери дагы бүт бетон менен куюлуп жасалган. Түшүп эле бул жакка кире турган болсок, туугандар, бул жакта дагы ушу кухня жайгашкан. Асты полу кафел болгон. Фартуктарыны кафелдеген экен, бул катарга бүт эмерек коюш керек. Газ киргизилген, суу киргизилген, канализацияга турбалары туташтырылган. Бул жагы ашкана болуп калат. Ашканадан бул бөлмөгө өтө турган болсок, бул чай иче турган бөлмө кылып жасаса болот. Асты үстү мына көрүп турасыздар. 2 кабаттын ортосу плита перекрытия. Дуалы краскаланган, полу болсо стяжка боюнча турат. Төрүндө дагы бир бөлмөсү бар. Бул жакка кире турган болсок, муну спальня катары иштетсе болот, же болбосо жанагындай холодильник бир нерсе коюп, склад катары пайдаланса боло турган бөлмө. Ар бир бөлмөдө ушундай вытяжкалары коюлган экен. Эми нар жакка өтөлү. Төрдө дагы ушул сыяктуу бөлмөлөр аябай көп. Ал үчүн мына тепкичтин астына өтүп, мына бул жакка кире турган болсок, бул жакта дагы бир чакан бөлмөсү бар экен. Муну дагы кладовка катары иштетсеңиздер болот. Мына үстүндөгү тепкичтин асты болуп калат. Склад десек болот. Андан сырткары бул жакка кире турган болсок,
Мына жакта гаражы бар. Сырттан гараждын дарбазасын көрдүңүздөр эле. Ошол дарбазаны ачып, унаңыздарды кышында ушул жакка жылуу алып кирип койсоңуздар болот. Газ киргизилип, счетчиги коюлган. Отопление системасы, мына турбалары ушул гаражга дагы тартылган, батарея коюлуп, мына жерлерден суу чыгарылган. Отопление системасы бүт мына ушул печка аркылуу жылып ысыйт. Бул печканын ордуна башка печка да койсо болот, газ печка койсо болот. Айтор ушул жерде отопление системасы курулган. Көрдүңүздөр? Азыр бул печка көмүр отун менен, анан электр тогу менен иштейт экен. Оң жагында дагы бир бөлмөсү бар. Бул эми көмүркана, отункана кылып койсо болот, склад кылса болот. Айтор кладовка кылып иштетсе болот. Биринчи кабат менен экинчи кабаттын ортолору бүт заводская плита перекрытиялар коюлган экен. Эми мына жакта дагы бир бөлмөлөр бар. Бул бөлмө жана үстүндөгү залдын асты болуп калат. Чаканыраак, бирок биринчи кабатта дагы бир зал, же болбосо жана машыгуу залы кылып иштетсе боло турган бир бөлмө. Бирок ремонту менен көрүп турасыздар. Бул жакта болсо сырттан киргенде, сол жактагы биринчи эшиктен киргенде, мына жерден раковинадан суу чыгат экен, кол жууганга жакшы. Бул жакта атайын даараткана жасаган. Көрдүңүздөр? Мына даарат алуучу жай, төрүндө болсо бул жагы мына ажатканасы. Көрдүңүздөрбү? Даарат алганга, жашаганга, ибадатка даярданганга аябай жакшы бөлмө экен. Үйдү көрдүңүздөр. Өзүнчө эле бир башкача проект да. Мен индийский проекттерге окшоттум. Анан кээ бир Индонезия, Сингапурлардын сингапурлуктардын жашоосун көргөндө ушул сыяктуу үйлөрдү көрүп калабыз кээде. Эми бул жакка өтөлү. Төргө өтө турган болсок, бул жакта навес. Навестин астында туугандар сарай кыла турган жайгашыптыр. Негизи бул жакка деле үйдү улап курса болот экен. Навес ушу бийик жабылган. Үстү отункана, чөпкана. Асты мына навестин асты бош турат. Бул жакта болсо ажатканасы жайгашкан, сырткы ажаткана. Бул эшик аркылуу нарагында арык бар экен, ошо арык жакка чыкса болот экен. Бул жактындагы дубалдары бир катар шыбалыптыр. Төрүнө сарай кылыш максатында бул жакка фундамент куюптур, ошол боюнча эле турат экен. Бул жакта эми эмне кылсаңыздар, кылып алсаңыздар болот. Эгер бул үйдү сатып алып сиздер чайхана ачабыз десеңиздер, анда ушул жакка бүт самовар, очок гана курса болот, ушул катаргачы. Аябай жакшы болот менимче. Ушул чекеден баштап, мына эшикке чейин очок казандарды коюп очок гана курса өтө сонун болчудай да. Бул жакка мына клиенттер келгенде ар бир бөлмөгө, кабинага бөлүнүп отура берет, үстүндөгү бөлмөлөргө да чыгып отурат. Кыскасы аябай жакшы болот да. Бир бөлмөнү намазкана кылып коесуздар, өтө мыкты, өтө сонун болот ошондо. Кардарлардын келип кетишине дагы сонун болот экен. Анан кааласаңыздар бала бакча кылса деле болот экен. Анткени бөлмөлөрү дагы чоң бөлмөлөр экен. Үстүндөгүнү бул жактагы залды, башка бөлмөлөрдү, астындагы бөлмөлөрдү ушу бала бакчага дагы иштетсе болот экен. Үйдүн баасы $120,000 кеми бар. Жакса эртерээк сүйлөшүңүздөр, колдон чыгарбаңыздар. Биз бүгүн сиздерге ушу Кара Суудагы Батыш көчөсүнүн сатыла турган ушул өзгөчө проекттеги үйүн көрсөттүк. Насип кылсын. Жайгашкан жери, локациясы өтө сонун туугандар. Электр тогу киргизилген, газ, суу, свет бардыгы киргизилген, септиктери жасалган туугандар. Бул Батыш көчөсү мына кошуналардын үйлөрү. Ушу кадастр жака келесиздер. Алаудин Мансур устаздын мечитинен темир жолдон өтүп эле солго бурулуп, бери келип Батыш көчөсүнө бурулуп киргенде эле экинчи катарда турган ушул үй. $120,000 кеми бар. Үй сонун экен, алыш керек, жашаш керек, же бала бакча, же чайхана кылып иштетиш керек. Зор экен да, зор экен.